ата энеме сооп алгым келет, тирүү кезинде кандай иштерди же амалдарды кылайын. Анан дагы бир суроом, арам иштерден сактанып атам, колумдан келишинче. Бирок намазга келгенде шайтанга алдырып коюп атам дейби. Ата энеге сооп кылыңыз келеби тирүү кезинде? Эчтеке эмес. Эң жакшы сиздики. Кээ бирлер өлгөндөн кийин анан мрамор таш. Андан кийин анан дагы бир аш берем паланча түкүнчө. Тирүү кезинде кызмат кылып калсаң, ооруп атса дары дармегин алып бер. Ден соолугу жакшы болсо тамак ашын алып бер. Алхамдулилля, үйдө таалим, эң негизи Алланы эстет. Үйдө намаз болсун. Ажыга фарыз болсо ажыга алып барып кел. Умрага алып барып кел. Даватка алып чыгып кел. Мынакей алхамдулилля, сооп иш кыла турган болсоң. Ошондой эле алхамдулилля мындай коомчулукта дагы жакшы иштер бар. Элге пайдалуу иштер бар. Аларды кылсаңыз деле болот. Мисалы, суу чыгарып коюңуз. Ушуну сообу ата энеме барсын депчи. Сөзсүз эле өлгөндөн кийин эмес, тирүү кезинде деле сооп кете берет таксыр. Таза суу чыгарыңыз. Бак тигип коюңуз. Көпүрө салып коюңуз, жол оңдоп коюңуз. Мечитке Кур'ани Карим алып келиңиз. Бейбечараларга кийим кийгизиңиз. Толтура кылам деген кишиге. Анан кийин намазга шайтанга алдырып коюп атасызбы? 3 күнгө даватка чыгып келиң. Куда калса шайтан неме кыла албай калат, байкайсыз го? 3 күн 15 намаз минимум шайтан сизге асыла албайт. Коркуп калат сизде. 40 күнгө чыксаңыз, Аллаху акбар, 200 намаз уже шайтан сизге бир нерсе кыла албайт. 4 айга чыксаңыз, 120 күн. 5кө көбөйтсөңүз 5 убакыт намазга, 600 намаз. 600 намаз колдо да. Шайтан 600 намазга тийише албайт. Андан кийин куда калса өмүр бою тийише албайт. Ошон үчүн бисмилла дегенде, бекем алхамда себеп дегенде бул мечиттин чөйрөсүндө болот. Шайтан бизди качан согуп атат? Качан үйдө подушканын үстүндө да. Уктаган бойдон калып кетет намаз. Багымдат калып каза болуп кетти. Уктап дагы кайсы намаз каза болуп кетти. Жамаатта алхамдулилла турасын Алла таалам даже ушундай берип коет. Мечиттин ичинде, мечиттин чөйрөсүндө. Эмне үчүн азанчыгачы? Азанчы алхамдулилла 5 убакыт намаз товфигы бар да. Бул себеп адамдарды чакырат да намазгачы. Не кылат? Пайгамбарыбыз айткан, азанды толук даават деген. Бул адамдарды азанга чакыртат, ошон үчүн бунун 5 убакыт намазы каза болбойт. Азанчыныкы каза болбойт, себептен ал азан айтат. Чакырып атат. Ошон үчүн алхамдулилла даватка да чыкканда адамдарды намазга чакыра берип, алхамдулилла, шайтан ибадаттан коркпойт, даваттан коркот. Угуп алыңыз. Азан сүннөт, намаз фарыз. Пайгамбарыбыз айткан, азан айтканда шайтан качат деген. Намаз окуганда шайтан келет деген. Угуп атасыздарбы? Азан айтканда Рауха деген жер бар. Мадинада. 36 миль, бир где-то 50-ден ашык километрге чейин шайтан качат экен да. Азан айтылганда ошо доордо. Аз микрофон мен бергенде билбейм кайга чейин барат. Түшүндүңүздөрбү? Пайгамбарыбыз айткан, азан айтылганда шайтан качат деген. Да бир риваятында келет, жел чыгарып качат деген. Аркасын карабай качат экен. Шайтан качат. Азандан коркконунан качат. Эми караңыз, азан сүннөт. Бирок намаз башталганда пайгамбарыбыз айтып атат, келе калат дейт да. Анан азгырат дейт. Экини окудуңбу, үчтү окудуңбу, билбей калат дейт да. Азыр эле биринчи рекетте мен кайсы зам сүрөнү окуган эсте жок. Кечеги эмес. Азыркы намаздын биринчи рекетинде эсте жок эмне окуган. Өзүнүн эсинде жок. Буну ким ушундай кылды? Шайтан келип. 2 рекетпи, 3 рекетпи алаксытыпчы. Эми кеп мына. Бул намаз фарыз го. Эмне үчүн шайтан коркпой келди? Азан сүннөт го. Эмне үчүн шайтан андан коркуп качты? Алымдар жооп беришет. Намаз ибадат, азан дават дейт. Түшүндүңүздөрбү? Шайтандынчы күрөшкөн карама каршысычы даватта айтат, мен ибадатты жөн эле чабам дейт. Жөн эле чабам дейт. Себеп деген шайтан ибадат кылбайт, шайтан дават кылат. Шайтан не кылат экен? Дават кылат. Каяка? Дозокко дават кылат.
Анын карама каршысы соперниги Дават. Ибадатты жөн эле чоңом дейт. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн иншалла, эгерде бардык мусулмандар даватка тура турган болсо, шайтанга бул дүйнөдө орун жок. Ассаламу алейкум шайтан. Жок алар деген. До свидания дегендей. Айтыңыз. Биринчиден, шапаат деген сөздүн мааниси. Шапаат деген сөздүн мааниси ортомчулук. Ортомчулук. Экинчиден, шапаат ким берет? Кимге Алла уруксат берсе гана. Алланын уруксатысыз эч ким шапаат бере албайт. Эң улуу шапаатты пайгамбарыбыз берет. Пайгамбарыбыздын 5 шапааты бар, аны айтып берем азыр. Андан кийинки бардык пайгамбарлар берет. Андан кийин сахабалар берет шапаатты. Даражасына жараша. Алымдар берет шапаатты. Ажылар берет шапаатты. Шейиттер берет шапаатты. Балагатка толбой өтүп кеткен наристелер берет шапаатты. Түшүндүңүздөрбү? Булардын шапааты кабыл болгон. Куран шапаат кылат, ороза шапаат кылат. Хадистерде келген айтып атам да, пайгамбарыбыз бүткүл адамзатка шапаат кылат. Ал шапааты шафаатул узма, шафаатул кубра деп коет. Улуу эң чоң шапаат. Кыямат күнү адамзаттын бардыгын Алла Таалам тирилткенде, мына жерди түздөйт. Бир тоо, дөңсө, үңкүр, чукур, аң, жар деген болбойт. Түп түз болот. 450 жер бош болбойт. Адам турат бардык жерде, элестетип көр. 450 жер бош болбойт. Ошондо адам баласын бардыгы кыйналганда өтө жаман күн болот. Адам атага кайрылат. Биздин атабызсың, биринчи атабызсың. Ортого түш. Аллага айт, эсебин баштасын. Кыйналып кеттик. Адам алейхиссалам үзүрүн айтат. Мен ортого түшө албайм. Тыйган жемиштен жеп алганмын. Нух пайгамбарга баргыла дейт. Нух пайгамбарга барса, ал да ортого түшө албайм. Ибрахим пайгамбар, узагыраак мен сөздү кыскартайын. Ибрахим пайгамбар да болбойт, Муса пайгамбар да болбойт, Иса пайгамбар да болбойт. Акыры Иса пайгамбар келет да. Сен Алланын буйругу менен атасыз жаралгансың. Алла Таала сизге инжил берген. Пайгамбар кылган, ортого түшүңүз. Ал мен кантип барам Алланын алдына? Мен дүйнөдөн кеткенден кийин адамдар мени апамды Кудай деп сыйынышпады. Мен кайсы бетим менен айтам? Бүгүн ортого түшсө бир гана адам түшө алат. Ал Мухаммад алейхиссалам, андан башка эч ким түшө албайт. Ошондо бүткүл адамзатка, мусулмандарга эле эмес, бүткүл адамзатка пайгамбар менен кошо Мухаммад алейхиссалам ортого түшөт. Аллага барып, Аллага ушундай мактоо сөздөрүн айтат. Хадисте келет, андай сөздөрдү бу дүйнөдө пайгамбарыбыз айткан эмес. Ушундай илим берет Алла Таала. Ушундай пайгамбарыбыз Алла Таала мактап айтат, сана алкыштарды айтат. Сажда кылып башын көтөрбөйт. Анан Алла айтат, Мухаммад, башыңды көтөр. Сура берилет, айт, кабыл болот дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шапаат кылат. Анан эсеп китеп башталат. Бул биринчи шапаат. Экинчи шапааты пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дозокко чечилип калгандар. Тик. Давай, ушу дозокко кетиш керек. Пайгамбар ошолорго шапаат кылат. Үчүнчү, дозокко түшүп калгандарга шапаат кылат. Төртүнчүсү, бейишке эсеп китепсиз киргенге шапаат кылат. Бешинчиси, бейишке кирген барго, ошолордун даражасына шапаат кылат. Демек, бешөөнүн ичинде барыбыз ушул жерде. Ошон үчүн ар бир намаздан кийин биз пайгамбардын шапаатын сурайбыз. Түшүнүктүүбү? Кийинки кезек өтөйлү. Ажылар шапаат кылат, риваятта келет, 400 кишиге шапаат кылат. Куран жаттагандар, Куранын адалын адал, арамын арам деп жашагандар, ошолор өзүнүн үй бүлөсүнөн туугандарынан 10 кишиге шапаат кылат. 10 кишиге. Дозок чечилип калган. Дозокко өкүм чыгып калган, чечим чыгып калган.
ошондойлорду айтат, атасы болобу, апасы болобу, кимиси болсо дагы Куранды жаттаган бала адалын адал, арамын арам деп алынча кошумча кылбай, мына ошо кары шапаат кылат. Дозокко чечилген онону Алла Таалага ортомчусу өтөт. Карап тандап ушул онону кеттик дейт, алып баса берет да. Түшүнүктүбү? Алымдар да, шейиттер дагы өзүнө даражаларына жараша, курбанчылыктарына жараша шапаат кылат. Жаш балдар бар, пайгамбарыбыз айткан, балагатка толо элек көз жумган балдар эртеге ата энеси эгерде дозокко түшө турган болуп калса, этегин кармайт экен. Алла, бизди ушу ата энебиз менен чогуу дозокко ташта, же болбосо менин шапаатымды кабыл кылып, ата энемди биз менен бейишке киргиз дейт экен да. Пайгамбарыбыз айткан, ошолор шапааты кабыл болгон деген да. Алып кетет экен. Суроолор. Муфтиятта атайы фатва бөлüm бар. Муфтиятта атайы фатва бөлümü бар. Ошо фатва бөлümүндө азаматтар иштейт. Кыргыз жарандары машаалла жакшы алымдар иштейт. Ошолор иншалла силерге фатва чыгарып берет. Кичинекей анча-мынча фатваларды область, районда да чыгара берет. Татаалыраак, макулбу? Кичине мына кыйыныраак маселелерди ошон үчүн борбордон сурайсыздар. Кат жөнөтсөңүздөр, алар иншалла фатва чыгарып берет. Угатам. Сапар? Сапарда мындай. Алла Таалам биздин алсыздыгыбызды билет дагы, бизге райым кылып белек берген. Кандай? 4 рекеттүү намаздарды 2 рекетте кыскартып окусаңар болот деген. Орозону кармабай койсоңор да мейли. Силер сапардасыңар. Масыңарга үйүңөрдө 24 саатка мас тартсаңар болот эле, эми силерге көбөйтүп берип атам. 3 күн 3 түнгө чейин деп койгон. Сапардын жеңилдигин кабыл алыш керек. Сапар качан башталат? Азыркы муфтияттын акыркы фатвасы менен 120 километрден кийин. Сиз ушул жерден Жаллабадка барсаңыз, Жаллабад 120 километрден узак. Канча? 90 миң болобу? Давай андан аркы Ташкөмүрдү алайын, ошо вопрос бүтсүн сразу эле. Ташкөмүргө кетип атасыз. Кыскасы айтканда 120дан ары, же Баткенге кетип атасыз. Кыскасы 120дан ары кетип атсаңыз, сиз автоматически мөнөктөн чыкканда сапарды башталат. Ниетиңиз, бирок кайерге чейин барат элеңиз? 120дан ары барасыз. Түшүндүңүзбү? Бишкекке, Алматы, Москва, любой жагына. Ошо мөнөктөн чыгаар да, мөнөк айылы бар. Мөнөк айылында көрүстөн бар, же болбосо кичине кой кайтара турган же мусор төгө турган жер бар го. Ошодон ары эле уже сизге сапар башталат. Түшүндүңүздөр да? Мисалы, мындай Ошко барып келсеңиз, Ош жакын, касыр окубайсыз. Бирок ниетиңиз сиздики Бишкекке, Ошко барсаңыз эми касыр окуйсуз. Түшүндүңүзбү? Через Ош кетип атасыз, 30 адыр менен кетип атасыз. Касыр окуйсуз ошол жерге намаздын убактысы келип калса. Анткени сиз бара турган жериңиз Бишкек. Түшүнүктү, Бир жакшы түшүнүп алыңыз, 120дан ары ниетиңиз болсо, сапар айылыңыздан чыккандан кийин эле башталат. Кайтканда айылыңызга киргенге чейин касыр окуп турасыз. Айылыңызга жакындап калсаңыз дагы касыр окуп турасыз. 30 адырга келдиңиз, касыр окуп турасыз да? Түшүнүктүбү? Так, эми касыр кайсы? 4 рекеттүүлөө гана 2 бүктөлөт. Пешим, асыр, куптан. Ушулар гана 2 рекет кыласыз. Касыр деп коет ушуну. 4 рекет толук окуп койсоңуз, бизде Ханафи мазхабта күнөө болуп калат. Жинча күнөө болуп калат. Кичине күнөө болот. Андай кылбаш керек. Бизде азимат. Эгерде экинчи рекетке отурбай туруп кетип, 4 рекет окуп отурган болсоңуз, намазыңыз болбой калат. Ошон үчүн 2 рекет окуш керек. Эми сүннөт маселесин сапарда келейли. Сүннөт сапарда автоматически өкүмү нафилге айланат. Парыз кыскарып аткандан кийин. Түшүндүңүздөрбү?
сүннөткө. Эми алымдарыбыздын ортосунда кайсынысы жакшы, кайсынысы жакшыраак деген талашы бар. Окуган жакшыраакпы же окубай койгон жакшыраакпы деп. Биздеги Орто Азия алымдары сапарда сүннөтү окуган жакшыраак дейт. Окубай койсо грамм күнөө жок, угуп алыңыз. Окубай койгонго жемелегенге акыңыз дагы жок. Өзүңүз окусаңыз жакшыраак. Окубай койсоңуз сизге дагы күнөө жок. Дагы айтайын, жакшыраак. Түшүндү? Эгерде токтоп кетсеңиз, Жалал Абадка токтодуңуз, Таш көмүргө токтоп, сүннөт окуңуз, сооп, акчасы менен аласыз. Токтобой урган бойдон кетип атасыз, шашылыш. Өзүңүздү кыйнабай эле коюң. Намазды айтып атат, мисалы шопур айтып атат, кечке тесесиз. Всё. 2 рекет окуп, калгандар машинанын ичинде окуп кете берсеңиз. Түшүнүктүүбү? Мрамор таш боюнча. Көрүстөндөргө, бул кишини бүтүрүп коеюн да. Көрүстөнгө тургандар мрамор таш коюу жакшы эмес. Просто ошо көмгөн кишиге үстүнө азап кылып атасыз да. Капа болбоңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмнеден тыюу салса, өзгөчө адамдын баягы не деп коет сүрөтүн чегип таштар мененчи. Бул исламда жок да. Орустан үйрөнгөнүң келерге кыла бересизби? Ленин давно кеткен, өлгөн. Токтот эми. Дагы деле жүрөгүңдө Ленинби? Биз мусулманбыз го. Ошо кеткен акчага анан көрөк суу чыгарбайсыңбы айлыга? Асфальт тап бербейсиңби? Бак тигип бербейсиңби? Жайлоого жол салып бербейсиңби? Көпүрө салбайсыңбы? Акча көппү? Сизге биз жолун айтып берели, сооптору. Ошол таш койгондон дагы сообу көбүрөөгүн айтып берели. Сиздин оюңузча ошо таш койгонго сооп деп атышыңыз мүмкүн, грамм сооп жок. Андай кетирбеңиз, ага исрап кылбаңыз, ал жака таштай турган неме эмес ал. Кээ бирлер карап алымдардан, имамдардан, дамыналардан сурап коюш керек да. Сурап коюш керек да. Динде кандай өзү пайгамбарыбыз койгула деп айтканбы же жокпу деп сурап коюш керек да. Жөн урган бойдон жок, мен өзүм биларманмын да, андай кылбаш керек. Сен өзүңдү да кыйнайсың, тигини да кыйнайсың. Андай эмес. Анан көрөк ага сооптуу. Ушунчалык эле шарият уруксат берген ага дагычы. Мейличи деп. Кандай? Кичинекей ташка аты жөнүн жазып кой, белги катары деп. Аз каяктан бардыгын неме кылып атат. Эми бул динибиз түшүнгөнгө, дин менен жашайм дегендерге, ахирет каалагандарга таксыр. Башкаларга динде мажбурлук жок. Бардыгы эсеп китебин Алла Тааланын алдында өзү берет. Айтыңыз. Сапар намаз боюнча, сапарда жолдо кетип атканда касыр окулабы же, например, Бишкекке барып 1 жума жашасаң ошо жакта, 1 жумадан кайра кайтасың, билесиң да, ошо. 1 жума тең ошо касыр окуйсуң жанагы. Эгерде Бишкекке чыгып атсаңыздар, азыр сиздерден айткандай, мөнөктөн чыккандан кийин касыр башталат. Так, Бишкекке чейин. Бишкекке чейген жеттиңиз да, эми ушул жерден сиздин ниетиңизди сурайт шарият. Бишкекте канча күн туруп кетесиз? Айттыңыз, мен 1 ай турам. Сразу толук окуйсуз. Да канча күн турасыз? Бирөөсүнөн сурасак 20 күн турат. Сизчи 15 күн турат. 15 күн турган ниет болсо, автоматически толук окуйсуз барган замат. Эгерде 14 күндөн кийин кетем кайра мөнөккө десеңиз, анда касыр окуй бересиз. Түшүнүктүүбү? 15 күн толук окуйсуз, 14 күнгө чейинкисин касыр окуй бересиз. 10 күндөн кийин кайтам, 1 жумадан кийин кайтам, 3 күндөн кийин кайтам, айырмасы жок. 15 күнгө чейин кайтсаңыз, анда касыр. 15 күн толук тиякта калсаңыз, анда барар замат толук. Макулбу? Так. Толуктап койсок да, касыр намазды машинада кетип атып окушат го, ошол канчалыкта болот? Парыз намаздар машинанын ичинде кабыл болбойт. Нафил сүннөттү окуй бергиле машинанын ичинде. Парызга жерге түшүң. Туруңуз дагы рүкүлөрдү кылыңыз. Кыбланы караңыз. Сажданы нормальный кылыңыз. Бары болуш керек. Эгерде самолетто болуп калдыңыз, каяка түшөсүз? Булуттун үстүнө. Кантип окуйсуз эми? Самолетто чыгып калса, фарыз намаз келип калды. 12 саат учуп атасыз. Европага, да башка узак жакка. Америка учуп атасыз. Намаздын бардыгы самолеттин үстүндө болуп калды. Буя кандай болот? Ошол жерде эгерде ишчилери, стюардессалар уруксат берсе, кыбланы карап туруп, ортого же осунар кененирээк жерлери бар, окусаңыз мейли. Болбосо күмөнүңүздү,
уруксат бербейт го. Отуруп окуй бересиз. Намаз убагында отуруп окуйсуз, жеткенден кийин кайталайсыз. Намазыңызды кайтарып окуйсуз. Түшүндүңүздөрбү? Мына биздин Кыргызстандагы машина, зил, КамАЗдын ичинде кетип аткандар баары жерге түшүп окуш керек. Мешітке киргенде ошо сапар намазы боюнча мешітке киргенде жамаат окуп атат да, сен сапарга кетип атасың. Жамаат окуп атсак ошол окуй бересиң. Мешітке кетип атсаңыздар эле өзгөндө пешим убакыты болуп калды. Намаз окуп алайлы деп түшсөңүздөр, имам окуп аткан экен. Имамга ыктыдар кылып толук окуйсуздар эми. Имам кандай болсо ошондой окуйсуздар. Мисалы имам пешим намаз окуп аткан экен, сиз келдиңиз, 3-чү рекетке, 4-чү рекетке эле кошулуп калдыңыз. Имам салам бергенден кийин меники касыр эле 2 бүттү деп кетип калбаң. Турасыз дагы 1-чи, 2-чи рекетте окуйсуз. Эгерде барсаңыз имам эмес, өзүңүз эле эч ким жок экен мешитке кирсеңиз, анда 2 рекет окуп кете бересиз. Эгерде же имам мусафир экен, анын аркасынан сиз ыктыда кылып калдыңыз, анда 2 эле окуйсуз. Имам толук болсо толук, мусафир болсо мусафир. Түшүнүктүбү? Отуруп берип асыр окуп аласың эле. Канча болсо де? Аллаху акбар, аслында биздин сапарлар бар. Аял кетип башка эрге тийип алса, эмне болот? Талак бербесе да, арам болот да. Кандай башка талак бербесе деле башка эрге тийип кетеби? Никеси өтпөйт. Күн сайын баш кошкон сайын арам болот, зына болот. Зынанын өкүмүндө болот. Андай кылбасын аялдар. Эгерде талак бермейинче башкага чыга албайт ал. Табытты намахрамдар көтөрсө болобу? Кабырда да ороп алып коюшат. Ошол жөнүндө айтып койсоңуз. Табытты көтөрсө боло берет. Бирок денесине намахрам кармаса болбойт. Түшүнүктүбү? Кабырга коюп атканда аял заттын махрамдар койсун, коркпой кабырга түш. Махрам түшүнөсүзбү? Ошо өлүп калган аял заты атасы болсун, агасы болсун, акасы, үкасы, тагасы, баласы, небереси, ушулардын баардыгы мынакей махрамдар деп коет. Ушулар келип коюш керек. Башка бирөө денесин кармаса болбойт. Аял киши эл эмне дейт деп жашоо өткөзүүнүн зыяны кандай болот? Өмүр бою кыйналат. Эл эмне дейт го? Өмүр бою кыйналат. Адам баласы, имам Шафи рахматуллахи айткан, канча аракет кылба, бардыгын разы кыла албайсың. Болбойт, бунун жолу жок деген. Анан көрөк ниетиң оңдо, амалың оңдо кете бер. Эл эмне дейт деп, Алла эмне дейт деп. Пайгамбарыбыздын бир хадисин айтайын. Ушу тууралуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бир амал бар. Ошону кылсаң, Алла разы, бирок эл наразы. Коркпой кыла бер. Алла элди жакын арада өзү разы кылып коет. Бир амал бар, Алла наразы, бирок эл разы, эл эмне дейт? Бирок Алла наразы да, эл разы. Аны кылба. Эртеби кечпи жакын арада Алла элди ошо сага каршы кылып, наразы кылып коет. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн иншалла Алла разы болгон амалды кыла бериңиз. Учурда разы болбосо дагы барып ынанат дагы там берет, разы болот. Эгерде ыйманы болсо. Айтыңыз, ушу сиздин сурооңуз менен акыркы кылайлы. Жок, дозокто сатат деп айтың. Музыка бөлөк, ыр бөлөк, хорошо? Музыка бөлөк, ыр бөлөк. Ыр сап, мазмуну туура болсо, жакшы болсо болот. Мекенди коргогонго, динди сүйгөнгө, ата-энени урматтан, ыззаттаганга, ынтымакка, эр жүрөккө даярдаган ырлар бар. Алланы сүйүүсүнө, пайгамбарыбыздын сүйүүсүнө, бейишке уга бериңиз, ырдай бериңиз. Укса деле болот.
Укса болот, угуш керек. Сапар намазы боюнча суроосун. Ошо сапарга чыкканда канча күндө кайтышың белгисиз болсо кандай окуят намаз? Касыр окуйт. Эгерде Бишкекке барып калдыңызда, карап туруп, белгисиздик каерден 15 күнгө чейинби же 15 күндөн арыбы? Эгерде 15 күндөн ары болсо, анда автоматически сиз толук окуйсуз, уже белгилүү болуп калды. Бирок сиз айтып атасыз, менин ишим 10 күндө бүтсө кетем деп атасыз. Бирок 10 күндө бүтпөй, дагы 10 күнгө жылып кетти. Дагы 10 күнгө жылып кетти. Дагы 10 күнгө жылып кетти. Ошентип 1 жыл жүрсөңүз да Бишкекте касыр окуй бересиз. Бирок эгерде ниетиңиз 15 күнгө, түшүнүп атасызбы? Токтолуп болсо. Ошого чейин мына бүтсө эле кетем дегендер бар да. Кээ бирлер мына айлыкты мына иш бүтсө эле болду да, кол койсо эле деп эле күтүп отурасыз да. Ошентип 2 ай болуп кетти. Касыр окуй бересиз. Бирок ошон үчүн сурап коюшуңуз керек да, точно айтып коюңузчу, 15 күнбү же андан ылдыйбы деп. 15 күн деди, толук окуйсуз уже. Аны айтты, жок, 10 күндүн ичинде точно бүтөт. Кыжалат болбо, кетесиң деди. Болду, касыр окуй бересиз. Не боюнча? Махр, Атам көзөртүү, нене бар, баласы, атасы, эгер атасы аялына махрын бербеген болсо да, баласы берип койсо болот го? Атасынын ордуна дейт. Атасынын ордуна баласы. Карагыла да, кыргыздарда мурда калың деп эле келген. Махр деп мына эгемендүүлүктөн бери башталды. Махр деген арабча сөз. Котормосу калың. Сөздүктү карасаңар, калың деп которулат. Түшүндүңбү? Эми жакшы угуп алыңыздар. Кээ бирлер ушуга жаман ушу ар жерге барсак ушуну ким козгутуп атат билбейм да. Жаман кыйналып атат да ошо бирөөлөрчү. Тууган, угсаңыз, бизде кыргызда мурда мындай дем. Кыздын калыңы канча болуптур дейт. Айтабы? Же кайненесинин калыңы деп айтабы? Же атасынын калыңы дейби? Андай жок го. Кыздын калыңы бычылдыбы? Кыздын калыңы канча болуптур? Кыздын калыңын чечтиңерби? Кыздын калыңын бердиңерби? Дайыма ушинтип эле айтылып келген да. Анан азыр алхамдулилля илимдүүлөр чыкты, жакшы, Алла разы болсун, алхамдулилля жакшы болду. Ушу махр деген сөз өзүнүн ордуна келип калды. Экөө бир нерсе бул. Кээ бир жерлерде мына караңыз, назначениясы деп коебуз го. Ошо багыты кичине башкача болуп калган да. Кээ бирлер ушундай түшүнүктүү болуп калган, кыздын калыңын эне алат. Ата эне алат дагы, кызга эчтеке бербейт. Түшүндүңүзбү? Кээ бир жерлерде кызга берет. Ушу калыңын өзү алып өзү жашасын деп. Кээде ушу бу эненин ак сүтү дейт, атанын кызматы деп. Ошондой кылып кыздын калыңын өзүнө кайрып алгандар болгон да. Ушундай болуп кичине сиңип калган. Ошо түшүнүктү оңдоп коюш керек. Тууган, бул кыздын акысы экен. Кыз ошол кызга каалаганда, мен атам көбүнчө кыздар апасы ата энесине эле берип коет. Ушу мени чоңойткон деп элечи. Жосо сразу эле колуна кармабастан эле макул ата апа алып бериңиз деп коет. Түшүнүктүбү? Ошол эсеп. Ошо берилди деген эсеп боло берет. Макул түшүндүңүздөр да? Аны ошон үчүн бүгүн ушул талаштан чыгыш үчүн ошо махр чечилгенде кыздын өзүнө эле берип койгула. Мурунку өткөндү эми кайра эле кайталап чукулай бербей, бүгүн эми жаңы үйлөнүп аткандарга мына ошо калыңды кыздын өзүнө, кыз эми кааласа бир азын өзүнө иштетет, күйөөсүнө берет, ата энесине берет, өзү чече берсин. Макулбу? Эми сиздин маселеңизге келе турган болсо, мындай берип койсоңуз боло берет. Белек катарында эле ғой, белек да, ал эми мисалы махр эми күйөөсү мисалы ата өтүп кетти да. Атасы мисалы өтүп кетти, нахр мусамма деп коет. Атаныңчы мурасы бар го. Мурас калды, өлгөндөн кийин мурасы калды. Ошо мурасынан бересиңер да. Угуп алгыла. Адам өлгөндө бир аз бир эки көйнөк, эки шим таштап кетсе керек болот дегенде, жөн эле эч ким кетип калбайт да. Эми кичине көбүрөөкүн айтсак, чөнтөгүндө бир 5000 сом бардыр. Бир кичине үйү бардыр, бир сарайы бар, малы бар, жери бар. Ошол бардык мүлк мураска бөлүнөт. Ата өлдү. Эми мураска бөлүнгөндө ким алат? Ата энеси барбы, жокпу?
аялы барбы жокпу, балдары барбы жокпу, ушулар мураскорлор болот. Баласы барбы, бир тууганга 1 сом жок. Түшүнүктүбү? Балдары жок болсо анан бир туугандар мураска шериктеш келет. Баласы бол, бир эле баласы бар, бир туугандар илешпейт. Түшүндүңүздөрбү? Аялы ошо мурастан алат. Балдары болсо 8ден бер, балдары жок болсо 4дөн бер, балдары болсо кыздар экөөнүн ортосу 2 эсе көп алат балдар, уулдар кыздарга караганда 6дан бер атасы, энеси, эми өзүнүн бөлүгү бар. Ушуларды карап туруп анан берилет. Ошо атанын мурасынан, эми атанын мурасынан эң биринчи кимге төлөнөт десе карыздарга берилет. Бирөөгө 1000 сом карыз экен, ошол акчаны сразу берип койгула. Будан бурда эстегенде кафан-дафан дейт. Такфин бул дегени кепинине угуп алыңыздар. Эгерде көр сатылса, көргө жууп алып барып көтөргөнгө акча кыла турган болсо, ошол акчадан берилет. Экинчиси карызга берилет. Үчүнчүсү осуят кылган болсо, керез айткан болсо, 3дөн 1-ден берилет. Анан 4-үнчүсү анан мурас. Ошо мураска тийгенден кийин ошо калыңды чыгарып берип коюш керек. Түшүнүктүбү? Все. Дуа кылайлы эми. Атенча кыздар келиндер болуп калган окуп. Ошол кыз үйгө кирип, Куран окуганда эркектин үнүнөн дагы жогору кылып, баягы дамылларды салып, кыжалат кылып коюп атат да. Катуу окупчу, ошону шариатта Болбойт бул. жолу кандай, ошону айтып койсоңуз. Болбойт. Ошол учурда эркектер бияктан Куранды окуп баштай берсин, кыйкырып. Уят да ошо. Аял киши ошол боз үйгө кирип алып анан эркектин үнүнөн да Куран окуй турган мыса, жакшы эмес, уят болуш керек. Амин. Айтыңыз. Азыр акыркы суроо. Жаназа окулганда анда акча бериле бербейби? Караңыздар. Өлгөн адам өтүп кетти да. Куран окутуу, жаназа, тияк-пияк булар болбойт го. Акыга болбойт. Жаназадан мурда эле берип коюң. Бүттү маселе. Түшүнөсүзбү? Хатым Куран кылайын дейсиздер, тияка паланча Куран окутайын дейсиз. Молдого ошону окутуп, анан ошонун акысын берет. Анын акысы жок ал. Бүткүл дүйнөңү берсең дагы анын акысы жок. Ошого алган дагы аны да күнөөкөр кыласыз, өзүңүз да күнөөкөр кыласыз. Өлүккө сооп барабы, барбайбы под вопрос болуп калат. Анага чейин эле берип коюңуз. Бере турганыңызды, ал окубай качып кетип калбайт, сиз чочулабаң. Түшүндүңүзбү? Ого чейин эле берип коюң, Кудай кааласа андай молдо жок бул кетип калган. Ошон үчүн алдына ала эле берип коюңуз ошо бере турганыңызды. Ата карап туруп, мисалы жаназа окуп, ошо жаназанын акысы да акча берген ал болбойт. Тирүү адамга ооруп атат, дем салып алсаң болот. Үйүнө чакырды, жана башка булар болсо болот мейли. Бирок өлүккө Куран багыштап атканда, жаназа окуп атканда ага акча алса болбойт. Эми берип калат, эми кээде албайын десең таарынат. Алып туруп башка жака иштетип берген жакшыраак. Түшүнүктүбү? Амин. Толуктап коюлушун жаназа неме кылып калды. Азыркы маанилүү нелерден именно өлүп чыгарылган жерден 3 күн тамак тартылса болбойт деген жерине. Чоң малдар, койлор союлуп азыр. Анан алыстан келген Бишкекке, например, алыстан келгендер кирип кандай болот? Ошол жөнүндө кичине түшүнүп берип койсоңуз кечиресиз. Кайсы үйдөн өлүк чыкса, ал үйгө өзү сүрлүү болуп калат да. Себеп дегенде өлүм периштеси келип кеткен да. Сүрлүү болуп калат. Анын жакындары аза күтүп, кайгыларын жутуп, оор күндө жүрөктөрү жаракат алганда жакындан ажырап отурат. Сен барып өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, аерде той кылба, Вообще түшүнбөгөн неме экен. Ал жерге тамаң алып барып бер. Ошо кошуналар, туугандар бар. Кичине бир нерсе алганча барсаңар эчтеке болбойт. Кошуналар бар, айтып, кой мына сен көп эле кайгыра бербе, ысык тамак ичип алгын, келгин. Эл келип кетип атат, эл келип кетип атат. Аны узатып тияк-бияк ысыраак тамак ичип ал. 3 күнгө чейин эмне үчүн аза күтүү деди. Пайгамбарыбыз айткан. Күйөөсү өлүп калган аялдан башка бардыгына 3 күн аза күтүү. Кайсы аялдын күйөөсү өлүп калса, ага 4 ай 10 күн аза күтүү. Калганына 3 эле күн
аялга 4 ай 10 күн. Түшүндүңүздөрбү? Бул ушу 3 күн дегени жалпысына. 3 күн жакшынакай узатып, көмүп, мурасты жакшынакай бөлүп, 3 күндөн кийин анан ихсан кыла берсин. Хайрат, жакшылыктарды кыла берсин. 3 күндөн кийин. Бирок ошондо дагы мажбур эмес. Карыз алып, кредит алып, акыркы уюн союп, намыз үчүн эл эмне дейт, кереги жок андайлардын баары. Эч кандай милдеттүү эмес. Бирөө намызына да тийбегиле. Сен атаң тигиникин жеп жүргөн, мунукун жеп жүргөн, давай сен, давай деп, андай кылба, күнөөкөр болосуң. Колунан келсе кылат, кылбаса жок, эч кандай эмес. Шарият милдеттендирип кеткен эмес. Пайгамбар сөз кылгыла деп бир жерде буйругу жок. Түшүнүктүүбү? Анан 3 күнгө чейин аза күтүп болгондон кийин узактан келип калды Бишкектен, сиз айткандай. Москвадан келип калды, жана башка. Эми башка жерден кайерге түндөсү каяка барып тамак жейт? Бизде көбүнчө ошол үйгө келип анан тамак жеп калат. Жок. Ошол жерде сиздер кошуналар келгенде сразу үйгө алып кеткиле да. Туугандар алып кеткиле. Себеп эртеге эле сиздин үйүңүздө деле ушул келет. Ар бир үйгө келет. Өлүм периште келбей койбойт. Риваятта келет. Өлүм периште келгенде баардыгы жакындары ыйлап, кайгырып отурса, эмне эле мынча капа болосуңар? Мен дагы келем дейт экен да. Акыркыгарга чейин келем. Ошо келе берет. Азыркы шарият түшүндүңүздөр, ушуга амал кылайлы. Баарыбызга дин жеңил. Дин жеңил. Эми таксы дуадан кийин мына. Омин.